Ымыркайларды сатуу фактысы боюнча убактылуу кармоочу жайга азыр 4 гинеколог киргизилди. Ички иштер министрлиги 4 кылмыш жоосунун макулдашуу менен ишке ашырып турганын белгилейт. Расмий маалыматта кармалган 3өөнүн жанынан жасалма мөөр жана бланкалар табылган. Эми аларга документтерди жасалмалоо беренеси боюнча да айып тагылды. Бирок министрлик азырынча бул ишке канча адамдын катыштыгы бар экенин ачыктаган жок. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө акушер-гинекологдордун тобу өз ара макулдашып алып, аборт жасоого тыюу салынган медициналык мекемелерде бойдон алуу процедураларын жасап турганы аныкталды. Алар 16 жумалыктан өткөн түйүндүктөрдү да аборт кылып турушкан. Бул мыйзамсыз. Ошондой эле шарты ылайыктуу эмес жайларда аялдарды төрөтүп, балдарын соодалашканы белгилүү болду. Бирок шектүүлөрдүн биринин унаасынан балдардын жансыз денеси табылганы жана чет өлкөлүк жарандын катыштыгы бар деген маалымат төгүндөлдү. ИИМ азырынча тергөөнүн кызыкчылыгынан улам кармалгандардын атын атай элек. Бирок айрым ММКлар өздүк булактарына таянып 18 жана 1 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда иштеген деген ак халатчандардын аты жөнүн жарыялап жатышат. Алар жеке менчик клиникаларда да кошумча эмгектенип келгени айтылууда. Биз ЖМКлар кылмышка катыштыгы бар деп айтып жаткан Элвира Чудубаева дегендин бейтабы менен байланыштык. Айтымында анын кызына Чудубаева деген гинеколог мажбурлап аборт жасоого аракеттенген. Ал эми кош бойлуу келинин жакшы текшербегендиктен небереси оорулуу төрөлүптүр. Анын баласы мына бүгүнкүгө чейин эгерде бала 9 айда бала боюнда барда ошол гинеколог врач аябай жакшы караса бала неберебиз жакшы болмок. Азыркыга чейин чачы чыкпайт, тиши чыкпайт, ушу бирге чыгып калды. Ден соолугу үчүн азыр дагы мына толтура дары алып дары берип дарыланып атышат. Анан бул боюнча мен арыз жазып киргем главврачка. Деди мен келиним боюнча Минздравга да барайын дегем. Минздравга барайын деп баягы кээ бир эмелерден консультация алганда айтты. Кече барбай эле коңуз, ал жери бесполезно, Минздрав эчтеке чече албайт. Чудубаевага ал жетпейт деди. Чудубаева кудай болуп калганбы? Же ага Чудубаева кайсы жерде иштейт? Чудубаева 1-поликлиникада гинеколог врачта. Биздин каармандын айтымында Чудубаева дегенге 2014-жылы да ушундай эле бала сатуу боюнча кылмыш иши козголуп, бирок белгисиз себептерден улам иш жабылып калган. Мындан улам катардагы гинекологдордун мындай мыйзамсыз иштерге баруусуна жана жаңы төрөлгөн ымыркайларды төрөтканалардан сатып туруусуна кантип жол ачылган деген суроо туулат. Төрөлгөндө ошол эле заматта регистрациядан өткөзгөндө мен ойлойм ушундай бир кылмыш иштери да азайып калмак да. Тилекке каршы бизде бала төрөлгөндөн баштап күбөлүк алганын ортосунда 5-6 күн өтүп кетип атат да. 3-4-5 күн өтүп кетип атат. Анан алар деген күбөлүк жок болсо да баланын аты жок, ал системада эч кандай регистрация өткөн жок. Бала менен кандайдыр бир кылмыш ишин өткөзүп койсо дагы эч ким да билбей калат себеби экен, алар учетто жок. Мындан ары да чогулуп алып иштеген гинекологдордун чугулгандуу кылмыш иши боюнча жаңы жагдайлар пайда болушу мүмкүн. Ички иштер министрлиги тергөө амалдары аяктаган соң ал жөнүндө коомчулукка кеңири жарыялоону көздөөдө. Белгилей кетсек, адам сатуу беренеси боюнча 10 документтерди жасалмалоого 2 жыл эркинен ажыратуу каралган. Чынара Нурсейитова, Калбек Абдумомутов, Нью ТВ.